Siz aytып атасыз азыр. Biz ошол проекттерге эле 500 миңден айлык тиги 6 айга, 4 айга деп айлыгын алып атат. Нурдан Кемелович өзү айтып атат, ай сайын ар бир ошол курулуш министрлигин иштеген кызматкерлер 500 миңден кем эмес айлыкты алып атат бүгүнкү күндө деп. Ишенбесеңиз соц тармакты ачып туруп, ошонун сүйлөгөн сөзүн койсоңуздар бияка. Эми сиз айтып атасыз жерде тиги Кундуз Кошалиевичтин кишине кекетип 680 курулуш жүрүп атат. Мурда 2-3 курулуш жүрчү деп. Мурда акча жок болчу. Бүгүнкү күнү сиздер өзүңүздөр 1000 курулуш акча таап келип аткан жоксуздар. Ошол биздин казынабыздагы, бюджетибиздеги акчаны бөлүп берип, сиздер ошону көзөмөлдөп, ишти жүргүзсүн деп сиздердин министрлигиңизди мурун агентство элеңер министрлик кылып түзүп берди. Сиз колко кылып атасыз, biz 680 курулушту жүргүзүп атабыз деп мамлекеттин каражаты бөлүнүп берип атат. Сиздер ошол курулушту жүргүзбөй мына бүгүнкү күнгө чейин көптөгөн курулуштар токтоп, мына мен 7-Созувта сиз менен бирге ошол Корумда айылы, Ичке суу, Фрунзе деген айылдарга бардык эле суу боюнча. Мына бүгүнкү күнгө чейин бүтө элек мен 8-Созувка жаңы депутаттыкка шайланып келип калдым. Бир Камчыбек Кыдырышаевич айткандай, тиги президенттин мөөнөтү бүтүп атпайбы дегенде биздин депутаттык бир мөөнөтүбүз бүтүп, кайра шайландык. Сиздердин көзөмөл жок бүгүнкү күнү. Мактанып, калпты айтып отурасыздар. Мына сиз билесиз, 1 жыл, 2 жыл ошол проектировщиктер бир мектептин же бала бакчанын ПСДсын 1 жыл жасайт. Бүгүнкү күндө мына сиздерге чейинки ошо Нурдан Кемеловичке чейинки министр ага чейин дагы типовой кылып мектеп, бала бакчаны бүт бардыгын бирдей кылып өткөргүлө деп сунуштап президентибиз да сунуштады эле. Бүгүнкү күнү ар бир айылда, ар бир районубузда жаңы курулуп аткан мектеппи, бала бакчабы, андан бөлөк больницабы же ФАПпы проект жасайбыз деп отурасыңар да. А эмне үчүн типовой болбойт? Биздин Кыргызстанда бардык жердин бардыгы бирдей. Ошол тоолуу шартта жашайбыз. Билесиз. Эмнеге айтыңызчы ошону? 2 жыл проект жасайт. Котлованын казыгандан кийин 1 жыл экспертиза өткөзөбүз. Жеринин топурагын алып атабыз, болобу болбойбу деп сиздер көзөмөлдөбөгөндүктөн ар бир бүгүнкү күнү частный ошол проектировщиктер мамлекеттин акчасын 1 миллион, 2 миллион, 5 миллионго чейин ошолорго кетип атат. А мамлекетибиздеги бала бакчабы, мектеппи, больницабы бардыгы окшош болсун типовой деп типовойго өткөнбүз да. Ошол типовой проектини сиздер мына Нурдан Кемелович канча болду иштеп атканына? 2 жылдан ашты. Сиздин иштеп атканыңызга ошол андан мурун иштеп аткансыздар. Эмнеге киргизбейсиздер муну? Акылбек Тоозбаевич, жооп берип коеюн. Жооп бериңиз. Сиз айткан суу маселеси боюнча суу маселесин биз Минсельхозго өткөрүп бергенбиз. Биз ал жерге эч кандай Кое туруңуз, токтоңуз. Минсельхозго канча проценти бүткөн жаңы башталганын аларга өткөрүп бердиңер? Канча проценти силерде калды? Ошону айтыңыз. Калп айтпай. Бизге сүйлөсөңүз, чын сүйлөңүз да калп эле айта бербей. Туура. Канча проценти бүткөнү сизде калды? 5 бүтөргө 5% калганды бизде калганын баарын Минсельхозго өткөрүп бергенбиз. Бизге тиешелүүлөрдүн баары азыр суу боюнча болгону республика боюнча 21 объект калды, калганын баарын бүт өткөрүп бергенбиз. Экинчиден, сиз айтып аткан 1 жылда, 2 жылда топурага касылган боюнча объект андай жок. Мына ачык сүйлөшөлү. Типовой проектлерди атат. Мына Кундузбек Кошалиевич калп айтпайт. Токтогул районунда генерал барып Камчыбек Ташевич тапшырма бергенден кийин 15 күндөн кийин кое туруңуз. Эми силерден токтоңуз анда. Мына Каракол обл больницанын котлованы казылганына канча жыл болду? Каракол обл больницаны сиз мына ачык айтып коюңуз. Ким салып баштады эле? Жок, ким салып баштаганын билбейм. Былтыр сиз да болгонсуз. Нурдан Кемелович дагы ошол жерде президентибиз тапшырма бергенде сиз да болгонсуз. Эмне болду? Айтыңыз. Сиз айтканда котлованды кашып баштаганда ушул мин курулуштун жоопкерчилигинде беле сиз ачык айттыңыз үч жерден. Жок, мин курулуштун көзөмөлүндө эмес болчу. Былтыр сизге өттү да. Сиздерге өттү да. Курулуштун көзөмөлүндө. Былтырдан бери эмне болду? Айтыңыз. Эмне иш жүрдү? Курулуштун көзөмөлүндө болчу. Былтырдан бери эмне иш жүрдү? Эми көзөмөлгө алып туруп, сиз менен акылдашып туруп, ошол биз ойлогондой больницаны жанына чоң больница салалы деп сиз менен акылдашпадыкпы, туурабы?
Жоқ, қана эмне болду? Bir жылдан бери эмне болду? Эмне иш жүрдү? Кана болгондо ошол жактагы айыл өкмөттөр жерди трансформация кылып өткөрүп бергенден жазында ишти баштап. Жоқ, айыл өкмөт эмес, ошол жерде котлованын платформасы курулуп калган. Сиз ошол жерде болдуңуз. Нурдан Кемелович болду. Эмне иш жүргөн жок былтырдан бери? Айтыңыз, ошону айтыңыз. Акылбек Тогузбаевич, Азыр айтып атасыз, котлованы казылып 1 жылдап турган жок дедиңиз. 1 жылдап туруп. Мына калп айтып атат да. Мына ачык айтыңызчы. Ошол жерге миң курулушка акча бөлүндү беле же бөлүнгөн эмес беле? Бөлүнгөн эмес да, туурабы? Кандай Кайсы акча бөлүнгөн? мен сала алам? Келбейсизби? Могул чында акча бөлүнбөй Каякта атат. берилген да. Эми ошол акчасы бөлүнсүн Талант да. мырза, кыйкырбай, мындай жайыраак сүйлөсөңүз. Эмоцияга алдырбай. Ошол жерде өзүңөр бардыңар, Нурдан Кемелович специалисттериңер менен чогуу бардыңар. Эмне иш жүрдү? Жүргөн Ошону жок. наоборот чогуу барып котлованы менен. алып ошол объекттин албадык Алтыбек Тогузбаевич. Эми сиз өзүңүз эчип барып биз ошону алдык го. Буга чейинки мындай Жок, алган менен иш жүрбөй атпайбы? 1 жылдан бери иш жүргөн жок да. Жүрдүбү? Айтыңыз. акчасы бөлүнө элек болот атпайбы Алтыбек Тогузбаевич? Акчасы бөлүнбөсө эмне кылып салалы айтсаңыз? Аны силер айткыла да. Мына айт. Келгиле айткыла, акча бөлүнбөй атат, курулуш жүрбөй атат. Жардам бергиле. Мен бюджеттен акча бөлүнгөн жок, быйыл да каралган жок. Быйыл да каралган жок дагы. Эмнеге силер Быйыл акча карап мына бюджетти бекитип бериңер, мына переченге кирдик Алтыбек Тогузбаевич. Ошол жерди баштайбыз. Эми ар бир нерсени танадыңыза. Мындай туура маалымат бериш керек да. Ар бир депутатка эле силер кыйкырып Нурдан Кемелович экөөңөр коркута албайсыңар. Андай болгон жок дейм Алтыбек Тогузбаевич. Мына канча жылдан бери сиз айткандай бир созувда, экинчи созувда чогуу иштешип келатабыз. Чогуу жетелешүү объектилер калып келет. Сиз дагы чындыкты айтып коюңуз да. Мына больницаны бетке алып атасыз. Больница миң курулуштун составында эмес болчу да. Азыр мына Жок, мына бир жыл- онлайн менен бир элдин жыл баары мурун силер көрүп көткөрүлүп атат. Анан келдиңер. элдер ойлоп калат да, чын эле эчтеке кылбаптыр деп калат да. Ачык айтып коелу да, биз эмес болчу да ал. Түп районунда Коромду айылынын суусу силерде калган. Мына мен селхоздон дагы сурап атам эмне болду десек, ал сиздерде миң курулушта деп атат. Мына андан бери 10 жылдан бери бир айылдын суусун бүтүрө албай атасыңар, анан жөн эле мактанып атасыңар. 680 объект куруп атабыз деп. Берилген акчаны силер көзөмөл жүргүзүп, курулушту технадзоруңарбы, барыңар биригип, ошол ишти сапаты кандай жүрүп атат, эмне болуп атат, ошону ишти Мындай кылалы Акылбек Тогузбаевич, если ушундай ар бир объекти менен мындай териштирели десеңиз, азыр жыйналыш бүткөндөн кийин мен сизге ар бир объектини эмне үчүн курулбай атат, эмне үчүн бүтүп атат, кандай маселе болот абасын айтып кетем. Мисалы, Көл областы боюнча былтыркы жылы 39 объект бүтүп атат бир жылда. Эмне жаманбы? Жаман эмес, жакшы, Кудайга шүгүр дейбиз. Анан жазалап атат да иштер. Анын неме узуну бар, туурасы бар дегенде, бул курулуш деген туруп туруп эле бир палочка менен мозаика кылсаң туруп калбайт да. Ал бир курулуштун эртең жер титирейт, эртең жер чөңөт, башка маселелер болот. Кулап түшүп калса ким жоопкерчиликти алат? Баштаган ишиңер 10 жылдан бери бүтпөй атса, Жок. суу элдер кайрылып атат, канча деген кайрылып атат. Акылбек Тогузбаевич, 10 жылдан бери бүтпөй аткан көлдөгү бир объектин көрсөтүп бериңиз, мен сизден кечирим сурайм. Айтып атпайм мына. Андай жок. Көрсөтпөй эле айтып атам. Түп районунда Коромду деген айылда 10 жылдан бери таза суусу бүтпөй атат. Сиздер көзөмөлдөбөгөндүктөн ошол суу элдер таза суу ичпей, баягы арыктан аккан, курт болгон, мал кечкен сууну ичип, ошол жаш балдарыбыз оорукчан болуп атат. Мындай айтайынчы сизге. Айтып атам. Көргөздөйсүз, айтып атса дагы мына стенограммага да жазылып атат. Эртең апарып көргөзөйүн ошол айылды. Ошо суу Министриңерди кошо баш кылып алып баргыла, көргөзөйүн. Элдин кайрылуусун, элдин көйгөйүн сизге көргөзөйүн. Акылбек Тогузбаевич, чогуу барып келели, хорошо. Акылбек Тогузбаевич, эмки депутатка сөз берели. Хорошо, рахмат. Рахмат. Эмки сөз